Kur'anda atалган жаныбарлар. 1-бөлүм. Адам алейхисаламдын 2 уулу. Карга окуясы. 1-окуя. Ай, акырын. Бай болгур, куштарды чочутасың. Сен чөңдү жеп тур. Мен куштардын ясалган бир тамаша кылып көрөйүнчү. Аларды ушундай кылып жаратып койгон Аллахка мактоолор болсун. Аллах баарынын рызкысын берип турат. Кая тура койчуман. Мен али тамагымды жеп элекмин го. Мынча сертүн экен бул. Эмне? Какылдаганым жакпадыбы сага? Же карганын какылдаганын жамандыкка жорудуңбу же? Я. Жок, Алла сактасын. Динибиз дагы ушул сыяктуу болор-болбос ырым-жырымдардан бизди кайтарган. Топ-тоору. Өңүбүз кара болгон үчүн, үнүбүз серт болгон үчүн адамдар бизден ар дайым ушундай шек санаша берет. Үнүбүз булбулдук да жагымды болбосо дагы, бирок биздин эч кимге зыяныбыз жок. Мен сага айтып коеюн. Болор-болбос ырым-жырымдарга ишенүү Аллахты тааныбаган адамдардын иши гана. Кар. Ой, рахмат. Эч нерсе эмес. Мен болгон акыйкатты гана айтып койдум сага. Негизи адамдар өздөрү жаман ишти кылышат дагы артынан мына тетиги даракта карга как деди да, ошон ушул жаман иштер болду дешет. Өзүн жасаган жаман иштер эсинде жок. Болду. Мынча көп сүйлөйсүң. Бар эле адамдар анчалык жаман эмес. Неге адамдарды мынчалык жаман көрөсүң сен, я? Өзүң неге карганы жаман көрөсүң, я? Биз Аллах жараткан жаныбарлар жаман көрбөйбүз. Алар жасаган жаман иштерди гана жаман көрөбүз. Бар, сага тамак бербеймин эми. Сен арзыбаган тамагыңа зар болгонум жок. Сен мага тамак берсең сооп аласың. Сага сооп керек го. Бирок мен сен колуңдан тамактанбайм. Карга туура айтты. Аллах Таала жаныбарларга жакшы мамиледе болушубузду буйрган. Бул иш аябай чоң сабак. Мага сооп керек. Чындыгындагы рызкыны мен эмес Аллах берет. Кулум эле өзүм рызкы берип жаткандай сүйлөп алганым жакшы иш болбоду. Күчтүү балыкчы экенсиң го, Мага эмнеге бакырасың? Үнүңдөн бардык балыктар качып кетти го. Кечиресиң болду эми, уунчукпай туруп турамын. Эмне үчүн келдиң? Кечирим сураш үчүн келдим. Жана туура эмес сүйлөп алдым. Мени кечирип кой. Өңүң алигече күмүш экен, демек жаш экенсиң. Карганын өңү күмүш түстүү болсо бул али жашта эмес, адам баласы. Биз көргөн нерселерди сен да көргөнүңдө чачтарың кара эмес, аппак боло агарып кеткен болор эле. Эмнени айтып жатасың? Адам баласын өз бир тууганда кылган зулумдукту айтып жатамын. Эмне үчүн адамдарды мынчалык жаман көрөсүң? Андай эмес. Бирок силер адам баласы аябай кызыктай эле макулуксуңар. Эмнеге? Аллахты жакшы көрөмүн дейсиңер, буйруктарына моюн сунбайсыңар. Шайтанды жаман көрөм дейсиңер, буйруктарын эржийсиңер. Адам алейхисаламдын уулу инисине эмне жамандык кылган? Ошону айтып бер мага. Бул аябай эски окуя. Мен эң чоң атам өзүнүн уулуна айтып берген бул окуяны. Ал баласына айтып берген. Ошондойча ооздон ооз өтүп, мага жем бул окуя жетип келди. Гарбуп деген чоң атам илгери Адам алейхисаламдын доорунда жашаган. Адам алейхисаламдын 2 уулу болгон. Чоңунун аты Кабыл, кичинесинин аты Абыл. Кабыл абдан орой, өзүн гана ойлогон бала эле. Абыл болсо ак көңүл, элпек, жакшы бала болчу. Ал экөө дайыма чогуу ойнойт эле. Ал учурда чоң атам Гарбуп жаш болчу. Бактын шагына конуп алып, алардын ойногон дайыма тамаша кылып, күзөтүп турар эле. Абыл, о байке, кел, жаңы ойун ойнобойлубу? Макул, сиз менен ойносом болду байке. Жарышпы? Жок, жаңы оюн. Аңчы менен олжо деген. Мен аңчы боломун, сен
кичинесиң. Ошон үчүн олжо болосуң. Макул, анда колоп мага жетип алыңыз. Аңчы олжону атып жейт. Ай, байке, аябай катуу урдуңуз. Ушундай оюнда бул. Аңчы олжосун атып уруп жейт да. Мынча бакырасың. Ах, байке, караң канап кетти. Өзүң айыптуусуң. Өзүң олжо болом дедиң го акыры. Эмнени карап отурасың? Адам алейхисаламдын Кабыл Абыл деген балдарыны тапшырмаңды жасап болдуңбу? Жок, Кабыл менен Абылдын ойногонун көрүп алайын. Чоңойгондо каргаларга казы боломун дейсиң? Казы болуш үчүн жакшылап окуш керек да, иничек. Жабып байке, сиз чоңойгондо ким болосуз? Менби? Мен чоңойгондо ырчы боломун. Үнүм аябай катуу чыгат го. Ырдап берейинби? Токойун бойлоп барасам. Эй, жапчагыңды, какылдаганыңды токтот. Ой, мен сизге эмне кылдым я? Эмнеге урасыз мени? Мына ушинтип арадан айлар, жылдар өтүп, Кабыл менен Абылда чоңоюп, жетип, жигит болушту. Гарбуп менен Чабупта чоңоюп, чоң карга болушту. Кайда барабыз? Бул жерлерде Кабыл дыйканчылык кылат. Мөмө жемиштери дагы тамактар табынан даамдуу. Жеримден жогол, ууру десе. Үнү да, өзү да серт болгон шумк адам. Уруксат сурап анан жеш керек эле. Эй, адамзаттан арылсыраак жүрүш керек, иничек. Жок, бул жер Абылдын жери. Ал эч качан жан жаныбарларга жамандык кылбайт. Ал жакшы адам. Каргалар, курсак ачтыбы? Келгиле, коркпогула. Силер экөө турбайсыңарбы? Бул да азыр бар, дагы бир жумуртка алып келемин. Ушул бир жумуртка эле жетет болчу, экөө эмне кылат экен? Экөөбүзгө бир жумуртка деле жетет. Агай-инилер дайым бардык нерсени бөлүшүп жешет. Таяк алып келип сабай электе ачкылактан тунчукулак учуп эле кетпейлиби я? Мынча коркосуң. Кыйкырып какылдабасаң эле болду. Ал сени урбайт, коркпо. Кайда кеттиңер? Эмне керек сага? Көлөкөдө бир аз эс алайын дедим. Жок, бул алачык меники. Ой байке, бул алачыкты кылам деп колдор эмне болгонун карасаңыз, күн баткандан кийин менин алачыгыма кирбейсиң. Сөз бүттү. Түшүндүңбү? Байке, мага караң. Мен сизди жакшы көрөмүн. Неге сиз мени мынчалык жаман көрөсүз? Ай байкушум ай, кимге сүйлөп жатат өзү? Кабыл айта турганын айтып кетип калды го. Ой, башым канап кетти го. Менин алачыгыма кирбегин дебедим беле сага. Башымдын жарылган жери канап жатат байке. Жакшы болуптур. Айтканымды кылбасаң, таяк жешиң эсиңде болсун. Бул алачыкка кайра экинчи келчү болбо. Абыл барып атасын айтып берген болгондорду? Жок, айтпайт. Ар дайымкыдай эле бардыктардын ичинде жутат. Туура айтасың. Кара, жаратында жашырып жатат. Байкуш, алачыкты өзү кырат да кайра өзү көчөдө калат.
Ушул кантип болсун? Атам ушундай деди. Үйлөнүп жаткан бизби? Демек, кызды да өзүбүз тандашыбыз керек. Мен өзүмдүн эгизимди тандадым. Атам Адам алейхиссалам бул нерсе мүмкүн эмес деди. Сен менин эгизиме, мен болсо сенин эгизиңе үйлөнөт экенбиз. Эмне үчүн сен сулусуна үйлөнүшүң керек экен? Мен чырайына деле маани берген жокмун, мен болгону атам менен апам айткан кылып жатамын. Эмне десе унчукпай моюнсуна бересиңби? Өзүңдүн башың жокпу? Акмак. Байке, өзүңө жараша акылым бар. Бирок атамдын алдыда мен эч нерсе эмес го. Акыр атабыз Аллах Тааланын пайгамбары го. Аллах атабызга бар жоктун атын үйрөткөн. Алардын аталышын алып тургай периштелер да билбейт болчу. Болду. Мен өзүм негизиме үйлөнөм. Айтканымды кыламын. Сөз бүттү. Жок байке, эмне кылсаңыз да баштап атамдан сураңыз. Мен атам эмне десе ошону кыламын. Сүтүңдү өзүң ич. Мен бул жерге сүт ичкени келген жокмун. Калп эле мага мээримдүү болуп көрүнбө. Эмне болду өзү? Кабыл неге кайра эле Абылга ачууланып жатат? Экөө Адам алейхиссаламдын алдына барып болгондо айтышты. Адам алейхиссалам эмне деди? Өкүмдү жалгыз Аллах чыгарат. Экөөң тең Аллахка курбандык кыласыңар. Кимдин курбандыгы кабыл болсо, ошол утат деди. Гарбөк, курбандык деген сөз эмнени түшүндүрөт? Билсең мага да айт, инем. Курбандык Аллахка жакындоо дегени, Аллахтын ыраазылыгы үчүн эмненидир берүү керек дегени. Билдиңби? Кудай буйрса Абыл утуп чыгат. Кийин ошол сулуу ак көңүл кызга үйлөнөт. Мен дагы Абыл утуп чыксын деп дуа кылып жатамын. Кой сойсомбу же эчки сойсомбу? Кой сойсом кийин этсиз каламын. Жок, койду да, эчкини да курбандык кылбаймын. Эмне кылсам экен? Тоок сойсомбу? Бардык тоокторум эле семиз. Абдан семирген эле. Макул. Бышкан мөмө да боло берет да. Бирок бышса абдан даамдуу болот эле да. Болду. Көк чөптөрүм абдан көп. Ансыз деле жыл сайын артып калат. Көк чөп курбандык кыламын. Баары бир чирип кетет. Ошону курбандык кыламын. Мага ушул көк чөптөрдү курбандык кылышында кереги жок болчу. Ооба, ошону курбандык кыламын. Мына ушул эң семиз кочкорум. Жаныбар, сүйүнсөң болот. Сен Аллах Таалага курбандык болуп жатасың. Сенин ордуңда өзүмдү курбандык кылсам кана. Мына. Эмне кылабыз? Кана. Билбеймин. Алла Таала кайсы курбандык кабыл болгондугун билдирген бир белги берер. О Алла, альхамдулилlah. Аламдардын Раббине алкуу. Өлтүрөмүн сени. Бир күн сени өлтүрөмүн. Аларга Адамдын эки уулунун курмандыктары тууралуу чындыктуу баянды айтып бер. Алардын биринин курмандыгы Аллах тарабынан кабыл кылынды да, экинчисиники кабыл кылынган жок. Ошондо ал курмандыгы кабыл болбогон. Сөзсүз мен сени өлтүрөм деди. Ал курмандыгы кабыл болгону. Чындыгында Аллах такыбалардан гана кабыл кылат деди.